Assalamu alaikum. Geçen bir eже жазат мага. 3 балам бар, күйөөм казы болуп калган, квартирада турам деп. Анан 3 ай, 4 ай ошо документтерин чуркап, эптеп, чогултуп алып барып, анан кечөнү ошо өкмөттөн, ошо министерстводон кишилер келген экен. Кишилер келиптир дагы, сен 15 миң сомго квартира сыймайт этет экенсиң, сага болбойт деп туруп, пособиядан отказ кылып таштаптыр. Ой, блядь! Эми элестеткиле, үйү жок аял күйөөсү өлүп калган 3 баласы менен. Квартирада жашаганда эмне, блядь? Подвалда жашайбы, теплотрассада жашайбы, каякта жашайт? Мындай кичине мээ барбы, мындай кичине мээ иштетиш керек. Квартирада жашаганда каякта жашайт, бекер үй берип койдуңар беле эмне? Дагы бирөөнүнкүнө келиптир дагы жазып атат. Сен холодильнигиң бар экен, телевизоруң бар экен, сага не положено деп коюптур, бля. Аны да бирөөлөр берген экен, эски телевизорун колдонуп тургула деп. Дагы бирөө айтат, бизди сүрөткө тартып атат деп. Ал балдар мектепте окуйт, көчөгө чыгат, шылдыңда өлтүрбөйбү? Сен интернетте кайрылып жүрөсүң деп. Кичине мындай мээ иштетпейли туугандар, кичине мындай маразм деген нерсечи мындай вообще өтүп кеткен да, силердикичи өтүп кеткен. Болгон бир 1200 сом, 1300 сом бересиңер, пособияны. Ал эже болсо 2 жумушта иштейт экен байкуш. Ай, блядь, жанына кашайтат да жөн элечи.